Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардан бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү 1633 жылдарда сүрөттөп, Япониядагы христиандарды жоокерлер өтө кыйноого алып жаткандыгын көрөбүз. Ыйык кызмат кылуучу жана аткаруучу Феррера маңдайындагы япон христиандарынын кыйналып жатканын көрүп, бирок эч нерсе кыла албады. Ал эми жоокерлер болсо ал жердеги адамдарга кайнак сууну куюп, жанчыдагы кыйноого алып жатышат. Албетте бул жерде диндердин кагылышуусу болуп, япондор ошол жактагы христиандарды өз дининен баш тартууну талап кылышууда. Кийинки көрүнүштө изуит окуу жайындагы 2 жаш ыйык кызмат кылуучу жигиттер Ферреранын акыркы катын алып окуп жатышат. Көрсө ал катты сатуучулар жеткирип келишкен болуп, ал эми ыйык кызмат кылуучу Феррера Японияда калып, өз дининен баш тартып, буддизм динин кабыл алгандыгы жөнүндө дагы сөздөр кете баштайт. Катты окуп берип жаткан адам жаш аткаруучуларга: албетте Феррера мындай кылбашы керек болчу, сыягы аны өтө кыйнап, жанчыдагы азапка салышса керек деп айтса, жаш кызмат кылуучулар Гаруп менен Родригес ага ишенбей, мындай болушу такыр эле мүмкүн эмес. Анткени биздин насаатчыбыз Феррера ушунча элге көрүнүктүү адам эмес беле. Сыягы япондор калп эле биздин ишенимибизди азайтуу үчүн Феррераны башка динди кабыл алды деп жалган айтып жатышат деп ишенбей коюшат. Анан да алар ошол жерден эле жетекчиликтин каршы болуп жаткандыгына карабай, экөө Японияга барып, ошол жактагы христиандардын абалы кандай экенин көрүп, ошону менен катар эле Феррераны да издеп таап, баардык чындыкты билгилери келишти. Албетте ойлонууга убакыт керек болуп, бир канча убакыт өткөндөн кийин жетекчиликти көндүрүшүп, бар чындыкты билүүгө Японияны көздөй сапар алып кетишет. Ошентип 1640-жылдын май айларынын аягында алар Кытайдын кайсы бир шаарчасында Китидзиро аттуу балыкчыны таап алышат. Болжолдогондой эле ал балыкчы чындап эле япониялык болуп чыгып, качантыр бир кездерде ал балык уулап жүргөндө катуу бороонго кабылып, бороон чапкын анын кайыгын кайдадыр алып барып, атүгүл чөктүрүп да жибере жаздаган. Бактыга жараша Кытайга кетип бара жаткан сатуучулардын кемеси аны көрүп куткарып калышып, ошондон бери ал Кытайда ар кимге кул болуп иштеп жүргөнүн көрөбүз. Гаруп менен Родригес андан: сен негизи Япониядагы христиандардан окшойсуң деп сураса, Китидзиро: мен христиан эмесмин деп болбой, Япониядагы христиандардын баардыгы өлүм табышат деп коет. Гаруп менен Родригес эмнеси болсо дагы ошол Китидзирону өздөрү менен кошо жол көрсөткүч кылып алып алмакчы болушуп, өздөрүнүн чакан кемеси менен бир канча жол жүрүп отурушуп, акыры Япониянын жээктерине келишет. Алар жээкке чыгаары менен эле Китидзиро үңкүргө кире качат да андан ары качып жөнөйт. Гаруп менен Родригес аны кармаганга жетишпей калып, экөө ошол үңкүрдө калып кетишет. Бөтөн жерде, бөтөн элде аларга өтө эле коркунучтуу болчу. Кокус япондорго көрүнүп кала турган болушса, алардын иши дароо бүтмөк. Бирок түндүн бир ортосунда ал үңкүрдө от кармаган адамдар пайда болуп, көрсө алар ошол аймактагы айылдардын биринен келген христиандар экен. Аларды бул жака жанагы качып кеткен Китидзиро ээрчитип келиптир. Көрсө бул христиандар япондор үчүн жашыруун христиандар болушуп, алар эки ыйык кызмат кылуучуну көргөндө абдан сүйүнүшүп, өздөрүнүн айылына жашыруун алып барышат да Гаруп менен Родригеске өздөрүнүн сыйынуу иштерин кылдыра башташат. Ошентип айылдагы жашыруун христиандар бул аймакты ар дайым текшерүүгө алып турган губернатор инквизитордон коргонуп, Гаруп менен Родригести тоо арасындагы үйгө алып барып жашырышат. Эгер кокус япондор келип калышпасын деп, ал үйдүн жертөлөсү дагы бар экен. Ошентип экөө күнү бою эч кимге көрүнбөй ошол үйдө жатышса, түнкүсүн айылдагы христиандарга жолугуп өздөрүнүн жөрөлгөлөрүн жазашып, бирок бир канча күн өткөндөн кийин экөө такыр тачап кетишет да, күндүз үйдөн сыртка чыгып эс алып отурушкан кезде аларды кошуна айылдын жашыруун христиандары байкап калышат. Анда Гаруп менен Родригес дароо үйгө кирип жашынышып, жанагы христиандар болсо үйгө келип ыйык кызмат кылуучуларды сыртка чыгуусун суранып жатышты. Родригес акыры чыдабай сыртка чыгып, жанагы адамдар болсо кошуна айылда дагы ушундай жашыруун христиандар бар экендигин айтып, бизге да сөзсүз келип, биздин да күнөөлөрүбүздү бошотуңузчу деп сурана башташат. Анан да алар жанагы Китидзиронун окуясын айтып беришип, бир канча жылдар мурун Китидзирону үй бүлөсүнө кошуп баардыгын тең өрттөмөкчү болушкан. Бирок эч кимиси өз дининен баш тартпай, бир гана Китидзиро баш тарткандыктан аны кое берип жиберишкен. Китидзиро дагы ошол күндөн тарта өзүн Кудай алдында өтө күнөөлүү сезип, Родригес дагы
Китизирого өздөрүнүн динине ылайык күнөөлөрүн бошотконго жардам берет. Ошентип Гаруп менен Родригести кайрадан деңиз аркылуу кошуна айылга алып өтүшүп, экөө ошол жактагы жашыруун христиандардан Ферера жөнүндө билгенге мүмкүн болот. Бир улгайып калган адам аларга Ферераны таанырын айтып, биз мурун аны менен Нагасакиден көрүшкөнбүз. Бирок ал андан ары эмне болгонун, кандай болгонун билбейм деп көп нерсе айтуудан баш тартып кетет. Бир канча күн өтүп Гаруп менен Родригес кайрадан биринчи айылга кайтып келишкенде, ал жерде инквизитордун адамдары текшерүүгө келип калышкан болот. Бийликтегилер айылдагы бир адамдын дагы деле жашыруун христиан динин карманып жүргөндүгүн билип калышкан байтур. Дагы кимиңер жашыруун христиан динин карманасыңар деп коркутушуп, эгер кимдин жашыруун христиан динин карманып жүргөндүгүн ачыктап бере турган болсо, биз ага ушунча акча беребиз деп азгырышат. Бирок элдердин баары тең эле шүмүрөйүп эч кимиси уун чыкпагандыктан, бийликтегилер жергиликтүү элге эртеңкиге чейин 4 христианды таап койгула. Эгерде таппасаңар, биз өзүбүз чекеден тандап туткун кылып алып кетебиз деп айтышат. Кечинде баары чогулушуп эмне кылабыз деп кеңешишип, анда Гаруп менен Родригес биздин силерге зыяныбыз тие баштады окшойт. Ошондуктан биз бул айылдан кетип калалы деп башташат. Бирок алар кетсе дагы кетпесе дагы бийлик эртең баары бир бул айылдан 4 адамды алып кеткени турат. Ошондо ойлонуп толгонуп атышып 3 адам чыгууга макулдугун берип, 4-сүн болсо баягы Китизирону кыйнап макул кылышат. Эртеси бийлик адамдары келип ошол 4 адамды дароо эле кармап жөнөп, Гаруп менен Родригес болсо аларды токойдун арасында карап жатышты. Бийликтегилер жанагы 4 адамга диниңерден баш тарткыла деп мажбурлап, Иисустун сүрөтүн бутуңар менен баскыла деп буйрук берет. Баардыгы тең кыйналып жатып өз дининен баш тарткандай болуп Иисустун сүрөтүн басышып, бирок инквизитордун адамдары буга да ишенбей, силер бизди алдап жатат окшойсуңар деп, алар үчүн ыйык болгон крестти алып келишет да крестке түкүргүлө деп башташат. Бирок бул жолу чындап крестке Китизиродон башка эч ким түкүрө албай койду. Китизиро болсо экинчи жолу дининен баш тартып айылдан качып жөнөйт. Ал эми калган үчөөнү болсо жоокерлер деңиздин жээгине таңып салышты. Алардын экөөсү көп өтпөй эле көз жумушуп, үчүнчүсү болсо дагы 3-4 күн кыйналып отуруп араң өлөт. Айылдагылар болсо аларды жээктен жалдырап караганы болбосо башка эч бир жардам көрсөтө алышпайт. Муну көргөн Гаруп менен Родригес дагы чындыгында эле жергиликтүү христиандардын абалы өтө оор экендигин түшүнө башташат. Ушундай көрүнүштөн кийин Гаруп менен Родригес ал айылдан кетмекчи болушуп, анан да экөө эки жакка бөлүнүп издөө үчүн Родригес Котто аралына жөнөйт. Бирок канчалык узак жол жүрүп, канча издесе дагы Ферераны такыр эле таба албай, Ферераны табуудан үмүтү деле үзүлө баштайт. Жолоочу болуп көп жер кыдырып жүрүп, тоонун тик жеринен байкабастан кулап кетип, ошол токойлордун арасынан кайрадан Китизирого жолугуп калат. Аны көргөндө Родригес сен диниңди кайрадан саттың деп аны жаман көргөндөй болду. Китизиро аны токойдогу бир үйгө алып барып, балык менен тамактандырып, мен сизди жакын жердеги айылга алып барам, ал жакта дагы жашыруун христиандар бар, сиз аларга керексиз деп айтып, эртеси андан ары жол жүрүп баратышып, өтө суусаган Родригес дарыяга жата калып эле суу иче баштайт. Бирок Родригес аны көздөй инквизитордун адамдары курчап келе жаткандыгын байкабай калды. Көрсө Родригести Китизиро өзү эле сатып койгон байтур. Жоокерлер Родригести алып жөнөшүп, Китизиро болсо мен Кудайдан кечирим сурайм, ал мени кечирет деп сүйлөнүп жатканын көрөбүз. Родригести болсо бир ауышка башка туткундарга кошуп ар кандай нерселерди сүйлөй баштап, сен бул жака өз диниңди таратууга келип өтө туура эмес кылдың. Анткени баарыңарга белгилүү болгондой Японияда христиан динине тыюу салынган. Жакшылап ойлонсоң болмок деп бир нерселерди айтып, аны капаска каматып койгондон кийин Родригестин жанына бир котормочу келет. Котормочу болсо Родригеске буддизм дини жөнүндө айтып бере баштап, эгер сен өз диниңен баш тарта турган болсоң, анда азыркы учурда кыйналып жаткан көптөгөн туткундардын өмүрлөрүн аман алып каласың деп айтат. Көп өтпөй аны башка туткундарга кошуп Нагасакиге да алып барышты. Ал жердеги түрмөдөн Родригес башка туткун христиандар менен сүйлөшүп, көп өтпөй аны баягы ауышка кайрадан сыртка алып чыктырат. Ал ауышка Родригеске кана эми айтчы, сен өз диниңен баш тартканга даярсыңбы деп сураса, Родригес аларга мага губернатор инквизиторду чакыргыла, мен ошону менен гана сүйлөшөм деп айтат. Анда ал жердегилердин баардыгы каткырышып, көрсө губернатор инквизитор дал ошол ауышка экен. Ал дагы бир жолу Родригеске, эгер сен өз диниңен баш тарта турган болсоң, ушул жердеги баардык туткундардын өмүрүн сактап каласың деп айтат. Бирок Родригес мен өз динимен баш тартпайм деп айтып, инквизитор болсо Родригести кайрадан капаска каматып, башка туткундарды болсо жаганга карабай эле жер каздырта башташат. Көп өтпөй Родригестин капасынын жанына Китизиро чуркап келет да, мен сизди саткан жокмун, алар мени кыйнап мажбур кылышты, мен алардын арам акчасын алган жокмун деп бакырат. Ошентип Китизирону дагы туткундардын арасына кошуп койгондо, Китизиро Родригеске менин күнөөлөрүмдү бошотконго
курмауга жардам бериңиз деп сурана баштайт. Анда Родригестин ачуусу келип, сен эмне улам эле күнөө кылып коюп кайра кечирим сурай берсең, Кудай сени кечирет деп ойлоп жатасыңбы деп. Бирок өздөрүнүн жөрөлгөсүнө ылайык Кетедзиросунун күнөөсүн бошотот. Эртеси 4 туткунду чыгарып Иисустун сүрөтүн бутуңар менен баскыла деп буйра баштап, бирок эч кимиси баспай койгондуктан туткундардын биринин башын баарынын көз алдында кыйып салат. Андан соң Кетедзирого буйрук беришип, Кетедзиро болсо кайра эле өз дининен баш тартканын билгизип, япондор аны кайрадан бошотуп жиберишет. Эртеси Родригести деңиздин жээгине алып чыгышып, көрсө ал жерде бир канча христиандар менен кошо Гарупту да кармап алышкан болот. Япондор туткундарды ошол жерден эле сууга чөктүрүшүп, Гаруп болсо жок дегенде алардын бирөөсүн куткарып калайын деп аракет кылып, бирок өзү дагы көз жумат. Көрсө Гарупка Родригестин да колго түшкөндүгүн айтышып, анан да ал өз дининен баш тартты деп жалган айтып коюшуптур. Ошентип Родригес кайрадан капасына түшүп, күн өткөн сайын катуу ойлонуп кыйнала баштайт. Күндөрдүн биринде аны буддисттик храмга алып барышып, дал ошол жерден ал көптөн күткөн ыйык кызмат кылуучу Ферерага жолугат. Ферера болсо чындап өзгөрүп кеткендиги билинип, ал Родригеске: мен ушунча кыйноодон кийин буддист болуп кеткенмин. Азыр бул жерде үйүм жана аялым бар. Азыр буддист динин изилдеп жатамын. Чынында эки динде тең окшоштуктар көп экен деп айтып, сен дагы эртерээк ойлон, ушунча туткундардын баарын кырып салгандан көрө алардын өмүрлөрүн сактап кал деп айтат. Фереранын бул айткан сөздөрүнүн баардыгы чын дилинен айттыбы же жокпу белгисиз болуп, ал ушуга чейин өтө чоң кордукту көрүп, баарына моюн сунуп калганын түшүнөбүз. Бирок Родригес дагы эле намыстанып өз динин сатпай тургандыгын айтат. Анда япондор бир нече туткунду башын ылдый каратып асып, жанчыда кыз кордуктарды Родригестин көз алдында көрсөтө башташат. Ферера дагы Родригести ошол жака алып чыгып, сен калп эле динимди сатпайм деп көгөрүп намыстана бергенде пайда жок. Андан көрө ушу сага ишенген туткундарга сен чындап жардамыңды бере аласың. Аларга жардам берип, баардык туткундардын өмүрлөрүн сактап, жанчыда кыз азаптан куткар деп айтып, акыры Родригестин дагы такыр айласы кетип, өз дининен баш тартты. Ошондо гана бийликтегилер кайрадан карапайым элди эзүүнү токтотушуп, Родригес дагы Ферерого окшоп эле бөтөн элде, бөтөн жерде япончо ысым менен аял алып, андан ары өмүрү өтөт. Албетте кандай гана болбосун, Ферера дагы Родригес дагы өлгөнчө япондордун катуу көзөмөлүндө болгон. Родригес өлгөндө дагы анын жанына эч кимди жолотушкан эмес. Бардыгын өздөрүнүн динине ылайык кылып, Родригестин сөөгүн өрттөп жиберишет. Бирок тасманын акыркы кадрларында ошол Родригестин өрттөнүп жаткан денеси көрсөтүлөт. Анын алаканында кичинекей жыгачтан окшоштурулуп жасалган крест бар болчу. Демек биз ушул жерден Родригести канчалык текшерүүгө алышса дагы, ал Ферерого окшоп сыртынан башкача сүйлөгөнү менен өзүнүн ички жан дүйнөсүнөн өз динине бекем ишенип, бекем карманганын түшүнөбүз. Ушуну менен тасма соңуна чыкты достор. Биз дагы дал ушундай болуп, кандай гана болбосун өз динибизге бекем бололу. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.